Урматтуу көрүүчүлөр, биз берүүбүздү ары карай улантабыз. Жакында эле 30 сентябрь Бишкек шаарында Токтогул Атылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Актаңдай акындарынын байгеси сынагы болуп өттү. Эсиңиздерде болсо, биз март айында дал ушул жерде агайыбыз менен маек курганбыз. Ошондо Бишкек Ош телекөпүрөсү аркылуу жакында акындарды тандоо туру башталат. Иргейбиз, анан кийин күзүндө өткөрөбүз деген эле. Убакытына бат эле өтүп, бүгүн ошол конкурс жыйынтыкталып, сыйлык ээлерине тапшырылып, биздин агайыбыз Актаңдай теледолбоорунун негиздөөчүсү, бири, Түрксой уюмунун алтын медалынын ээси. Албетте. Ооба. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти десек болот. Табдиола агайыбыз келип олтурат. Табдиола Акимбеков, кош келдиңиз агай. Жакшы келип алдыңызбы? Болсун, баары жуксун. Атай жугузуп коеюн деп аттарды көтөрүп. Баарын көтөрүп келдим дейсиз агай. Чындап эле баягы сиздер менен жолугушуп, атайын чакырып, кесиптеш болгонубуз менен баягы ар ким өзүнүн иши менен да бүгүн Кутман таңда жалпы телекөрөрмандар менен сиздер менен жолугуп отурабыз. Мындан бир топ ай илгери тагыраак ошо март айында буйруса биз Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, Элтер, элдик каналыбыз, ошондой эле Актаңдай акындар ордосунун демилгеси менен эл аралык деңгээлдеги айтыш, алтын комуз байгесине арналган айтыш баштайбыз деп эфирге чыктык эле, билинбей мына соңуна да келип калды. Баардык телекөрөрмандарга оол амандык тилейли. Ал эми мен азыр эле жолдо келе атканда биздин бир кесиптешибиз бар, мыкты чыныгы таланттардын бири, мугалим болуп иштейт учурда. Агай качан эфирге чыгасыз деп Токтобүй Матсакова эмеден жанагы соцсеттен жазып калды эле. Мен салам жолдоп коеюн Токтобүйгө, чыгармачыл ийгилик, анан кийин ошол жакшы балдарды тарбиялап өстүрүп билим бере берсин. Ооба, бизди дагы эмгектенип кетти бир кыле, эжекебиз деп айтсак болот. Агай, жалпы 46 акын катышып, анын 14-ü ушул алтын комузга ат салышты. Ал 3 ай бою Ош Бишкек болуп телекөпүрө аркылуу элге көрсөтүлүп жатты. Акын дарыстан калыстар тобу боюнча дагы кенен маалымат берсеңиз. Жакшы болот. Биз эми алдыбызга койгон чоң максатыбыз бар да, мына Актаңдай теледолбоорунун алкагында негизделген алтын комуз байгеси мына быйыл 10 жылдын жүзү болду да. 10 жылдан бери биз алтын комуз акындарга белек кылып келатабыз. Өрүктөн чабылган, алтын ширетилген, буйруса азыр дагы көрөсүздөр дегендей. Ошол алтын комузду байгесине арнап быйыл 46 акын каттоодон өттү. Бирок шартка жараша баары эле катыша албады, бирөөсү ооруп калды, бирөө жолдо келатып жете албай калды дегендей. Ошентсе дагы биздин баягы тандоо турдан мыктынын мыктылары тандалып, 14 акын тандалып алынды да. Анан ал эми калыстар тобу болсо Ош Бишкекте калыстар тобунун төрагасы болуп, кыргыздын мыкты түрколог, кыргыз илимдеринин эмгек сиңирген ишмер, чыныгы баягы өзгөчө кесипкөй инсан, кадыралы биздин Коңкубаев агайыбыз. Ал эми Курманжан датка, Алымбек даткалардын либреттосун жазган, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын биздин Бибайша Арсанбекова эжекебиз олтурду. Бул жакта өзүбүздүн мындай айтканда устатыбыз, эми бир кейиштүү окуя болуп калды, арабыздан кетти, көңүл айтабыз. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер улуу устаттардын бири Байыш Төлөнов. Анан режиссер, мыкты сүрөткер, калемгер, жазуучу Токтош Абыкеевдер, булар абдан мыкты биздин 3 ай бою акындарды тандап беришти да. Башка калыстардан айырмачылыгы булардын. Себеби биз бир жумада бир берилчү көрсөтүүдө бүгүн эфир кеткен болсо, алар тандап дароо эле жыйынтык чыгарбай, бир жуманын ичинде кайра баягы көрсөтүүнү көрүп, акындын чыныгы дараметине так баа берип, мына кийинки жумадан баа берип атышты да. Ал эми мына Бишкек шаарында биз 30 сентябрь күнү Казакстандан, Өзбекстандын Каракалпактан, Өзбекстандын Сурхандария облусунан, ошондой эле биздин Кытай Эл Республикасындагы Кызыл Суу жергесинен акындар келди, ошондой эле кыргызстандык акындар. Жалпы
бир гана ошол Кытай жергесинен келаткан акыныбыз жетишпей калды. Себеби ага ошондой мүмкүнчүлүк билет алып аткан учурда кичине мүмкүнчүлүгү болбой учуп келе албай калды. 19 акын катышты. Анан эми баягы бизде жободо жазылган чоң жобонун өзүнүн бир башка айтыштарга салыштырмалуу биз Актаңдай акындар ордосу түзүлгөн 30 жыл болуп 30 жылдык тажрыйбабыздын негизинде биз быйыл ошол эл-терден жалаң залкарларды Ырамандын ырчуулунан баштап Арстанбек, Калугул, Токтогул, Нурмолдо, Жеңижок, Балырчы, Сыдык, Барпы, Туяк ырчылар негизи эле ушул биздин Кыргызды эң мына акыры эле көзүн көрүп калдык устатыбыз Ашыралы Айталиев, Тайырбек Төкмөгө чейин бардык акындарга айттырып чыктык да. Атайын биз тапшырма берип. Бишкек шаарында Кыргыздын үлкөн инсандары калыстыкты как жарышты, бирок бир гана нерсени учурда айта кетейин. Биздин ошол калыстар тобунун төрагасы дагы Кыргыздын белгилүү инсандарынын бири болуп отурду. Ал кишилер биздин чыныгы жобону кичине эске алышпады да. Себеп дегенде баягы биз акындарга белет бергенбиз. Белет аркылуу ошол акындар чыныгы дараметин теги казактан келген дагы эркин тема эмес демек, эркин тема эмес, алгачкы эле ушул жанагы жободо белет алып чыныгы дараметин көрсөтмөй да. Акындын акын экенин биз белет аркылуу ошол Жеңижокту кандай айтып атат, же болбосо Ырамандын ырчуулу, же болбосо Арстанбек, Калыгулду кандай ача алды ошол эки акын. Бардыгы даяр болчу, ошол кичине ошол жерден бузулуп кетти. Жанагы биздин жобону жок мындай эркин айтыш кылалы деген. Эркин айтышта дагы экинчи этапта болуш керек эле, экинчи этапка да жете албай калдык да. Ошол жагынан кичине максатына жетпеди. Жалпы жонунан негизи биздин негиздеген ушул эл-терде негизделген Алтын комуз байгеси өз максатына жетти. Актаңдай өзүнүн көздөгөн максатына жетип, Алтын комузду акындарыбызга байгелерин тапшырып, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин 2 миллион бөлүнгөн, андан сырткары алтын комуздар коюлган, алардын баарын акындар алып, ушунчалык баягы кубанышып кетишти да негизинен. Миллион аталышы, Ооба. Агай, мисалы эми калыстар деп калдык. Баягы көп эле айтыштарда көрүп жүрөбүз. Мына жакында эле Алай жергесинде болгон айтышта калыстарга болгон бир аз калыстардан чегилип кетти. Анан жеңилген күрөшкө тойбойт болуп, туура эмес баа берди дегендей болот да. Анан бул боюнча оюңуз кандай? Эми негизи бул калыстык кылыш аябай кыйын да. Эл тараза эл сынчы деп коет. Көбүнесе биздин акындардан да кетет. Өзү кече эле байга алып, анан эртеси келип туруп эле 9 койсо, ошого да наразы болбодубу тегердечи. Анан кече эле алтын комуз берсек, эртеси келип туруп мага неге 7 койдуң деп туруп калыстарды кокологон, бул негизи акындын мындай айтканда этикасына дагы, маданиятына дагы, салтына да негизи туура келбейт. Аны ошентип туруп элдин көзүнчө ошентип эле тиги чыга калсак, элдин баары көтөрүлүп кетет да. Демек калыстар туура эмес кылды дегендей ойго келип калат да. Ошол үчүн бул жерде аябай этияттык керек да. Анан негизги жобо иштеш керек. Мисалы көп учурда жобо иштелбей келет. Мисалы Таласта болуп туруп наразычылык, Бишкекте болду бир топ наразычылык. Ошол эле калыстарга, ошол калыстардын болгон төрагасына наразычылык көп болуп келди да. Биз деген эл баягы сын көз менен анан акындарды да биз наразы кылбашыбыз керек да. Себеби жобо менен иштесе эч ким баягы эмеден жолдон тайбайт. Талаш тартыш болбойт. Жобо кичине кыйшайган мезгилде эле баары бир кичине баягы элден дагы, акындардан дагы кээде ушул наразычылык пайда болуп калышы мүмкүн да. Мен ойлойм, эми жалгыз гана таза бул жараткан гана. Баарыбыздын кээде оюбуз бузулуп кетиши мүмкүн, кээде ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Эми калыстар да инсан да, алар дагы баягы эл ишенип ошолорду койгондон кийин, демек алар дагы өз орду менен баягы эмгегин аткарды деп ойлойм. Бала ыраазычылык айтам, бирок ошондой болсо дагы чыныгы биздин 30 жылдан келаткан дагы эмгегибизди кичине мындай булар жөн эле бизге баягы жобону түрткөн жок, жөн эле белетти түрткөн жок. Буларды да эске алалы деп койсо бул дагы дурус болмок. Урматтуу көрүүчүлөр, колумда турган бул алтын жалатылган агайыбыздын комузу. Алтын жалатылган комуздан бир добушун угалы агай келиңиз. Жакшы. Эми
ооба Оболу комуз жөнүндө айта кетели да, мына алтын ооба. комуз кандай болду? Өзүңүздөр билесиздер, эл телеканалына Актаңдай теледолбоорунун алкагында 2014-жылы алтын комуз байгесин негиздегенбиз. Анан ошол мезгилде эл жетекчиси Максуда Айтиева Адуалеке ушул сиздин Актаңдай теледолбооруңузду алтын комузга айлантпайлыбы деп калды. Кандайча десем, ушул мисалы баягы мелдеште деле кубок баягындай немелер берилип келатпайбы алтындарды. Биз ошондой кылсак кантет деп анан эң алгачкы жолу биз заманыбыздын залкары кыргыз эл устатыбыз Замирбек Үсөнбаевка эл алтын комуз кубогун бергенбиз. Үйгө коюп кое турган. Анан эми быйыл ошол кубокту биз өзгөрттүк дагы 10 жылда бир берилчү деп. Кубокту мындай карап көрсөк, бул эмен спорттун термини экен да. Биз аны кыргыздын чыныгы баалуулуктарына, биздин бабалардын нукура сөзүнө кайтып, алтын комуз сооруну деп быйыл кыргыздын мыктысы, комузду дүйнөгө тааныткан, өнөрү менен да мыкты кыргыздын эң чыныгы өнөрлүү таланттуу кызы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Токтогул атында мамлекеттик сыйлыктын ээси Саламат Садыкова эжекебизге биз тартуу кылдык. Ал эми быйыл 3 алтын комуз даярдалды. Бири акындардын мыктысы, ошол 20 акындын ичине сурулуп чыккан чыныгы чоң талант, биздин жаштардан аябай мыкты чыгып келаткан Ахматбек Султан байгеге жетишти. Ал эми мына мен колумда турган комуз бул ошол биздин меценат чыныгы алтын комуздун негиздөөчүлөрүнүн бири, менин агам 10 жылдан бери алтын комуз жасап берип келатат. Бул бир адамдын чөнтөгүнөн 1 сом чыгыш кыйын. Ушул комуздун турушу эле өзү 500 000 турат да. Ар бир эле пендеге ал буйруй бербейт. Бизде аябай байлар деле көп. Бирок ошондой болсо дагы байлыгын өнөргө чачкан адамдар азыраак. Ошонун бири меценат Ниязбек Айбашев агам 30 жылдан бери ушул өнөр деп ушул жан отун жандырып элге кызмат кылып келатат. Мен ушул сапар бир комуз даярдап иниме тартуулайын деп көтөрүп барган экен. Ошол жерде тапшырды. Эми мен баягы үнүн да угузуп коеюн. Demese kalın jurt altın komuz kolumda, arı tele koyumda, ança mınca içinde çekilik geçse kızlarım baldarım geçirip geyde koygula, emin eltirdin zalında, elgen aytam karaçı, kutman uşul tağında, oğulun amandık bolsa bolgona, tek hamman astın daima tınç bolson eken korgona, elti yerdim bağıtı tuğra çıksın bol jola, karabaysın garbı bul yerden ön Alatonun koynunda, azamatlar momenti altın berip koygon. Bul degen jölelen emeston iniler, bul 30 yıldık emgeke jardan verdin elti yer. Jaşkarısı birigip, jaşkarı kızmat kıldın ilip. Bu yerde başçıların baş bolup, rejissor dağı var. Gündüz maktap turuşkan operatör baldar var. Bulardın aytpay koysun karaçın arpendeden arman var. Emi karaçın eki birde ököңөр çakındık çakırdın ar bul törüne. Çanka baygırda persin dep, janagın algan komusun agamala gelsin dep. Jalgıs ele karaçı men emes bu yerde Kırgızda dalay akınдар. Karmap gelgen bul komuz, bolboson tobul bulu toktogul. Eçen zalkarlar kızıl telmenen eline, kıyla keptin barısın. Arnap gelgen bul komuz, tağında turgan bul komuz. Geçinden geldi uktatıp, sayrap ergen bul komuz. Jada kalsa kolunun atamdağı burkanday, ataktın kırçı bul jerde karmap gelgen bul komuz. Atay muska muskaldar bolboso
gece altın komuz karmadı. Salamatta ecemiz ırdap gelgen bulgumuz. Bütün düğüne cüzüne Kırgızstandın atından sıylap gelgen bulgumuz. Oşondoy komusuna koşulup dalay talantlar sayrap gelişen. Allah bergen buldovuş en negiskisi tilegim oң elimden aman bolsa eken. Alemin aktangdaydın arışın elti yerde birgelik. Daiman uzatıp birge gelebіз. Dağıda dalay ömür var Allah versen arjağın. Elge dalay komustu berебіз. Ağaçayın doңamandıgın aktangdaydan kuşintip sayray turgan baldar köp. Dalay sayrap berебіз. Alemi kutmandı tangda karaçı. Kanday surodu bugün salsaңар barına жооп berебіз. Anan kalgan katkan nerseni biz mаңдайга жазганын көрөбүз. Рахмат агай, чоң рахмат. Агай, бул жумушту аткарууда өтө чоң түрткү болот эмеспи? Ар бир инсан, ар бир жумуштун артында оор түйшүк бар дегенде ушул айтсаңыз. Бул эми ошол чындап эле аябай эмгекти талап кылат да билесиздер. Мына кыргыз жергесинде эгемендүүлүк алганыбыздан кийин эң алгачкылардан болуп Актаңдай акындар ордосу түптөлүп, ошол Атам Бурхан ырчы, Ашыралы, Айталиев, Туганбай Абдиев, эл ырчысы Эстебес Турсуналиев, Тайырбек Төкмө, кыргыздын чыныгы мыктылары баары бириги вакпата берип ошол Актаңдай ачылганда. Анан баягы дың жерди бузгандай эле болуп, биз өнөр дүйнөсүндө бул манасчылык, төкмөлүк, дастанчылык, ырчылык өнөр, комузчулук өнөрдү негизи ушул элге ат көтөргүс эмгектерди жасадык деп айтсам аша чапкандык болбостур да. Бул мактангандык да болбостур, чын мактанып койсок да болот. Анан ошонун ичинде баягы эл тердин аябай элге кылган кызматы чоң да. Элдик канал бекеринен эл журттун бардыгы элдик канал деп айтпайт да. Элтер ошол манасчылыкты дагы, төкмөлүктү дагы, дастанчылыкты дагы, ырчылык өнөрдү дагы элге жайылтууда эбегейсиз эмгек кылып келат. Бардыгыбыз ошол эмгегибизди элге арнап келатабыз да. Эгерде элтерде иштеп, ушул элтердеги жамаат менен чогуу жүрбөгөндө мындай чоң деңгээлдерге жетиш дагы, акындарды алып чыгыш дагы менимче бул бир топ татаал болот эле деп ойлойм да. Ошондой болсо дагы бул эмгек мына алтын комузду жаратууда ушул Ниязбек абабызды көндүрүш дагы бул. Ар ким эле көнө бербейт, чөнтөгүнө бир тыйын чыгаргысы келбейт эч кимчи, бирок ошол инсанга Кудай таалам узак өмүрлөрдү берсин. Жакында экөөбүз дагы чайлашып сүйлөшүп отурсак, дагы мага акырын кулак кагыш кылып атпайбы? Абыке, муну дагы 2 жылдан кийин дагы өткөрөбүз деп кайра мага ошентип коюп атат да, шыктандырып. Демек дагы ал кишинин оюнда ушул биздин төкмөлүк өнөрдү колдоо дагы бар деп ойлойм да. Ал эми жана эми канча дагы мен чыркыраган кээде чындыкты айтып коюу дагы бул парз болот. Тилдин сөөгү жок дейт, айтып койсо кээ бир инсандар капа болбосун, бул чындык нерсе. Ал эми ошол эл аралык деңгээлде биздин мамлекетте катчыбыз өзү ошол жерде Маданият министрлигинен, Түрксой эл аралык уюмунан, эл баатыры, кыргыздын мыкты инсаны ошол жерде төрдө бакыйып, биздин Миталип Мамутов абабыз эмне деген улуу инсандар ошол залда отурду да, ошол айтышты көрөлү деп. Бул айтыштын өзгөчөлүгү чынын айтканда мына көп айтыштарды көрүп жүрөбүз. Казактан бир 2 акын келип, анан жалаң кыргыздар эле сайрап келебиз. Бул учурда бизде мына Сурхандариядан, Өзбекстандан бакчылар деп коет. Алар чыныгы эле кайра эле мындай салыштырып көргөндө өзүбүздүн эле туугандарыбыз. Теги кыргыздар эле деп ойлоп коем. Алар келип абдан сонун Чыңгыз экөө айтышты эле, тем эле элдин баары кайра кол чаап таң калышты да. Анан Каракалпактан келди. Казакстандан акындар, Кытай жергесинен, бул жерде жүргөн эмес, Кытай жергесинен атайын келген акындар катышып, бул деген эл аралык деңгээлден өтө бийик деңгээли болду деп мен эсептейм да. Себеби ал ошого татыктуу акындар келди. Анан эми акындардын дарамети дагы чынын айтканда азыр күндөн күнгө өсүп атат. Бир гана бир кемчилик бар, аны мен айтып кетүүм шарт. Себеби биз 3 ай бою түз эфирде ошол залкарлардын баарын аларга тапшырма берип айтып аттык.
бир гана кемчилигибиз азыр жаштар көпчүлүгү китеп ачып окубайт экен. Ошол аябай өкүндүрдү да, чынын айтканда. Ошол 3 ай бою жанагы алдын ала биз кийинки тема мынау мисалы үчүн Нурмолдо же болбосо кийинки тема барпы десең, ошону дагы мындай китепти ачып жакшы карабаган балдарыбыз бар экен. Себеби көпчүлүгү ошого кайдыгер экенбиз да, себеби мына телефон азыркы соцсеттер пайда болуп эле көпчүлүк ошодон көрө коюп эле анан ырдай коем деген ал туура эмес. Китепти көбүрөөк ачыш керек да. Мен ушунда таң калганым калыстарга. Мына Байыш агайыбыз рамалык, Токтош агабыз же болбосо ошол Ош Бишкек телекөпүрөдө иштеген Кадыр агабыз, Бүйбай эжекелер тынымсыз бай акындарды кайра окуп атышты да. Анан таң калышып, бай акындардын өмүр баяны башкача турбайбы деп. Мунун баардыгы чоң эмгек. Ошол кантсе биздин Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда абдан жогорку деңгээлде ушул айтыш болду. Эми акындарыбызга ушул кулактарына күмүш сырга дагы эле бизде көп айтыштар болот. Ошол жобо менен кетсе, жобону бузбасак, акындарга чындап эле биз белет тапшырма берип айтыштырсак, бул алдыга өсүү болот. Бул жерден эч кандай каталык же чекилик кетпейт да. Себеп дегенде ар бир акын демек мына гүлдүр да десе, гүлгө даярданыш керек. Бул гүлдү кандай жараткан Алла Таала каяктан жаратты, бул кантип өстү, багбан кандай суу койду же болбосо кандай мезгилде карады дегендей эле акындык өнөргө дагы мен ойлойм ошондой чоң мамиле кылыш керек да. Алдында дагы көп ашуулар, белдер бар, түздөр бар, көп тойлор бар. Буйруса ошолордо мен биздин дагы жаштар артымдан келаткан акындарга ошолордун баарына кулагына күмүш сырга көбүрөөк китепти ачып окуп, дагы биздин Тоо булбулу Токтогул, Барп атадай, Жеңи Жок аталарыбыздай, же болбосо Туяк аталарыбыздай чоң залкарлар элдин ичинен чыгат деп ишенем. Алтын комузду алган акындарыбыз чертип жүрүшөбү? Ушуну туура айттыңыз. Бул алтын комузду алган биздин мына бул жагынан туура суроо бердиңиз. Алтын комуз бул мына мындай айтканда соңку жаңы жасалган комуздун бири бул меники болду. Өткөндө өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол жерде биздин Ахматбек акыныбыз жеңип алды. Андан мурда биздин Жылдызбек деген акыныбыз алган алтын комузду, Баян Ахматов деген акын алган комузду, кыргыз эл акыны эң алгачкы жолу 2015-жылы Элтерде Ош Бишкек телекөпүрөө кылып, такай мен таң кала берем да, ушул биз Ош Бишкек телекөпүрөө кылган мезгилибизде эле бир сүйлөшүп алгандай эле такай 42 акын катышат да. Азыр эми 46 акын болуп калды бул жердечи. Такай ушул алтын комуз койгонубузда 42ден акын катышып келди да. Ошондо Рахматулла Козыкеев алган. Эми көпчүлүк учурда мен мындай байкап жүрөм, акындарыбыз же баягы алтынды аябап атышабы, же сакташып атабы, же баягы банкка коюп койгонбу. Көп учурда баягы чертпей келишет, бирок Козыкеев Рахматулла агабыз көп учурда чертип калат да. Анан мен ойлойм азыркы ошол акындарга жөн берилген жок да, муну черте жүр, кыргызды таңазалап ушул комузду көтөрө билгиле, ушундай биз бабалардан калган улуу белекти алтынга кыргыз эли өнөрүн баягы өзүнүн улуттук аспабын ушунчалык алтынга бөлөп ушундай бийик деңгээлде көтөрүп жүрөт экен, акындары алтын комуз чертет экен деп чертип жүрсө кандай сон бул эл ичиндечи. Чоң эми такай чертпесе дагы мен каалар элем чоң бир мааракелерде алтын комузду көтөрүп чыгып чертет деп ишенем. Айрыкча мына Ахмат Султанга мен көбүрөөк ишенем. Ал деген мына 4-5 жолу көрүп калдым. Ал комуз алганы бери такай эфирлерге чыгып, башкага чыгып көтөрүп элге чертип келатат. Мен деле муну жөн эле үйүмө сактап койбойм. Буйруса бир чоң жыйындарда, сиздердин тоюңуздарда, элтердин жакшылыгында алтын комуз менен чертсем кандай сонун. Албетте. Мунун баркына, кадырына жете билишибиз керек. Эмгектин баркына жете билишибиз керек. Ошону менен бирге эле мына Түрксой эл аралык уюмуна, Маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлигине, элтердин жалпы эле биздин жетекчилигибиз баш болгон жалпы жамаатка, Манас улуттук театрынын жамааты жардам берди. Ошолордун баарына мен учурдан пайдаланып ыраазычылык билдире кетем. Анан эми ушундай көп жакшылыктар бар. Эгер көп сүйлөбөй мына жерден эгер уруксат берсеңиздер,
Мен негизи устатым атам Буркан-ырчы. Атамдан көп нерсе үйрөндүм эле. Алтын комуз менен ушул атам аткарган кадимки атайдын ой булбулуну сиздерге белек кылсам туура болчудай болуп турат. Себеби учурда ушул биздин Атай Огонбаевдин Кыргыз жергесинде 125 жылдыгы белгиленип аткан учурда ал эми атам бир учурда ушул ой булбулдурдаган экен. Ой булбулду сиздерге белек кылайын. Oy bulbul, oy bulbul, oy bulbul gerildi basıva türüldü. Sen bulbul gelişken cıpara güldü. Geyiş gelen beni ne saldın? Sen bulbul gramofon döndü oy bulbul oh böyle. Güydürösün bulbulu kara göz Güygöndün gana sağan kaytam söz Aytamın şattıktın doğrunu sürgünde Şangdangın gana kurbu bir erkinde Emi carkıldaysın oy bulbul Caşıldan kanda giyip civektin Degi kulpundasın totuda Oy bulbul kuvandırıp cürektün ga Ay Hayran bulbul. Gelişip kandan bütün jaralgan Giysen bir gana giyim jaraşıpa Tümele sağınganda özüngda Oy bulbul koldan kısa karmasa ba Ay Yazamazsın. Hayran bulbul kadrın kim bilet. Şunday. Emi bayağı el jurttagı bul altın komuz sayray berken, sayrabay berken деген bayağı bul komuzdu Kırgızdın mıktı, talanttуу, çever ustası, düynölük usta bayağı kol önörçülördün müçösü Marat Берикбаев. Una biz kança жылдан beri altın komuz bersek, oşol komuzdарды çaap bizge örükten dayardap kelet da. Anan bunu sırdatkan Alimcan деген bizdin Moskvada жүрөт, ошол жакта иштеп жүрөt. Биздин ошол Нияз абамдын өзүнүн күйөө баласы болот. Бул чыныгы ошол алтын менен иштеген жигит. Ошондой да алтын колду уста. Анан жалаң алтыны бар Нияз абам туш болуп, ошол комуз ушунчалык деңгээлде баягы чыгып, анан кийин үнү дагы эч кандай бузулбай,
кадимгидей күү чырсаң дагы, айтышсаң дагы, обон ырдасаң дагы бардыгына төп шайкеш келтирип жасап беришти да. Буйруса бул алтын комуз бардыгыбызга кут болсун. Бул сиздердин да бу жерде эмгегиңиздер бар, салымыңыздар дегендей. Анан баягы ошол 10-100 баягы 100 жылдап, 1000 жылдап элге баягы өнөр уланып келген, дагы улана берсин. Билинбей 30 жыл өтүп кеткен экен, ошол убакытты эске алышып берген мыкты инсандарга дагы мен ыраазычылык айтам. Рахмат агай. Актаңда Жакшы теледолбоор билебиз. негизделсе, агайыбыз Абдулла Акимбеков болду. Чоң рахмат айтабыз агай. Ыраазычылык. Чыгармачылык ийгилик. Өзү деле алтын эле, сөздөр алтын, эми комузу, медаль алтын. Баары жарашып жатып калыпсыз бар. Баары жарашып. Карабаштар Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы кыргыз эл жазуучусу, заманыбыздын мыктысы Султан Акимовичке дагы ыраазычылык айта кетейин. Түрксойдун эң чоң сыйлыгын жөнөткөн экен, бул дагы Рахмат агай. агай эфирден чыкканда баары уурдап кетпесе болду. Бар болуңуз. Рахмат айтабыз чоң. А биз болсо көрсөтүүдө алдай карай улантабыз.